Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня прекрасный день для всех кыргызстанцев. Орозо айтыңыз марек болсун, урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар. И по этому поводу наша команда Kyrgyz Friends выбралась на улицу. Мы находимся прямо напротив памятника Курманджа-Датки, чтобы поздравить наш народ с нашим любимым праздником. Взяли гостинцы, набрались хорошего настроения. Хотим всех поздравить. Надеюсь, будет интересно. Поехали! И чтобы сделать сегодняшний день немного интереснее и веселее, мы решили провести конкурс, прямо находясь тут. Мы принесли две маленькие юрты, одна из которых красного, другая из которых белого. И мы будем проводить конкурс, кто красиво и быстро соберет эти юрты. Так, мы разделились на две команды, и сейчас мы будем искать самих участников, которые поборются за вот этот кэш. Итак, начнем собирать участников. Поехали! Пойдемте. Итак, ребята, мы уже нашли две команды. Слева от меня команда Кызыл Түндүк, посмотрите, вон там. Справа от меня команда Ак Түндүк. Давайте я вас познакомлю с нашими участниками. Атыңыз ким, байке? Бетболсун. Сыймык. Жусуп. Кайрат. Кубанычтамын, катышканыңарга чоң рахмат. Опять напомню то, что слева от меня Кызыл Түндүк, справа от меня Ак Түндүк. Сейчас мы начнем конкурс, кто соберет юрту красиво и быстро. Поехали! А пока они собирают юрту, для тех, кто смотрит сейчас вот этот конкурс, мы приготовили маленькие гостинцы. Конечно, сейчас оденем перчатки, маски и будем угощать народ. Пойдемте. Орозоңузга айтыңыз марек болсун, майрамыңыздар менен. Айтыңыз марек болсун, айтыңыз марек болсун, айтыңыз марек болсун. Вот дядя дает. Возьми конфету и борсок возьми. Спасибо, скажи, Дяру. Я много возьму, ладно? С праздником вас. Спасибо, вас тоже. Прям вот так возьмите, вот так вот. Я видел, как вы помогали этим ребятам. Вы когда-нибудь строили юрты? Ода мен уже боз үйдө туулуп чоңойгом да менчи. Өзүңүз каяктан болосуз? Памирден болом. Памирден болосузбу? Вау, вау. Памирде. Сонун ушул жерде чоңоюп ушуну тигип булардын бардыгын билем да үстүнөн бери. Жайлоо, кой кайтарыш. Байке, Боз бизде. көбү билбейт, Памирдин жөнүндө бир аз айтып бериңизчи. Памир жөнүндө Памир баягы биринчи Советтер Союз түзүлөрдөн алдын баягы Орус империясы басып алган учурда Памир 5ке бөлүнүп калган да. Памирде өзү негизинен бүт кыргыздар жердейт. Анан улуттук университетке келип тапшырып, азыр улуттук университетти бүтүп, азыр бул жакта жашайм. Азыр мен Жаңы Ордо газетасынын башкы редакторумун. Вау, байке, мен сиз менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Менин атым Темирлан, сиздин? Темирлан, меники Зулпукар. Кыргызстан жөнүндө эки сөз менен кандай айтса болот? Кыргызстан бул биздин мекенибиз, биздин жүрөгүбүз. Биздин жүрөгүбүз.
Итак, ребята, прошло уже 20 минут. Собралась маленькая куча людей. Мы не хотим собирать огромную кучу. Мы уже видим то, что тундук хорошо установлен. Ребята справляются хорошо, несмотря на то, что 20 минут прошло. Тут осталось чуть. Давайте посмотрим, что там. Здесь тоже результат очень хороший. Посмотрите, они четко расставили корпус. Тундук уже четко установили. Знаете, можно отметить то, что кыргызская культура немного забывается, потому что тут мы прошли через некие трудности. Но хорошо, что мы сегодня вышли и напомнили нашему народу, как собирать юрту. Молодцы, ребята, я так горжусь вами. Эжеке, айтыңыз мәрет болсын. Посмотрите, ребята, вот здесь наш Ақтүндүк. Команда Ақтүндүков справилась очень быстро. Невероятно быстро они установили все детали юрты. И она уже почти готова. Я не знаю, она готова или нет. Но тут остались считанные секунды. Народ смотрит с любопытством, думает, что происходит. Так, пойдемте смотреть на Кызыл Түндүк. Прогресс именно вот этой юрты все еще в процессе, она не установилась до конца. Но ребята молодцы. Я надеюсь, они вспомнили про наши старые традиции, как устанавливать юрты. Поистине каждый кыргызстанец должен знать об этом. Потому что именно это делает нас кыргызстанцами. Эдже, прям вот возьмите вот двумя руками и заберите. Biraz. Biraz. Прошло 29 минут, 28 секунд. Вот эта команда успешно собрала первую юрту. Давайте посмотрим. Жигиттер, вы первые, молодцы. Кандай жактуу силерге. Поздравляю, куттуктайм силерди. Балдар, юрттан тиккенин билдиңерби? Же биринчи жолу тип атасыздарбы? Мурда көрүп жүргөнбүз, азыр биринчи жолу өзүбүз тип атабыз. Кыргызстан жөнүндө эки сөз. Кыргызстан менин жүрөгүм. Сенин жүрөгүң, сенчи? Кыргызстан менин мекеним. Менин мекеним. Уктуңарбы, балдар? But why do you like Kyrgyzstan? Tell me this. No, the nature and Nature. pristine. Yeah, Nature, adventures. adventures. What about food? Would you like to try some? Picture, yeah, I love borsuk. This is borsuk. This is fresh made. Please take a candy, a red one for you, please. I hope you guys enjoying Thank you very Kyrgyzstan. Смотрите, ребята, прошло еще 20 минут, 40 минут, 0,2 секунды. Останавливаем время. И вторая юрта уже готова. Ребята, только что ее закончили, немного передвинули. И пойдемте оценивать результаты. Наверное, сейчас уже нужно подводить итоги. Итак, ребята, конкурс закончился, было очень весело и интересно. Нам было очень трудно найти победителя, потому что реально две юрты очень красиво. И решим мы это следующим образом. Какая команда знает больше деталей, та и выиграет. Пойдемте узнаем у них. Команда Кызыл Түндүк, рахмат силерге катышканыңарга дагы. Силерден
мындай кылайын деп атабыз. Ким көп деталь билсе, ошол команда утат, балдар. Биринчи силерден баштайлы. Кандай детальдар бар юртада? Түндүк, Уктары, ук, эшик, эшик, тегерек эмес бар. түндүк. Кереги деп. Кереги 4. 4 болду. Дагы айткыла балдар. Түндүк жабы бар. Чийлер бар. Чийлер. Чил бар 7. Калаз бар. İçinde tegerek, boyunca tegerek emez var, çimez men. Балдар, сиздики 8 болду. Азыр тиги командага барып эшигин айтты. Эшикти айтты. İyister. Жал эмес. Иіс деп айтылмайды эми өз-өзүнчө айтылат да буларчы. Биз просто атын билип айтпайлык бал нерсеңиз. Так, балдар, ойлонулу. 8 болду, 8 болду. 8 менен бүтсүн, балдар. 8 менен бүтсүн, бул команда 8 деталь айтты. Бул жака өтөлү. Ким көп деталь айтса, ошол команда утат, балдар. Боз үй тигилип баштаганда эң биринчи эле кереге, Кереге 1, уук, ук 2, түндүк, түндүк 3, анан могул турдук, турдук могул эмне? Үзүк, үзүр, 5, могул жабык баш, 6, белбо, белбо 7, керегени тарткан жип болсо, кереге чалгыч, 8, кереге анан уук тискич, уукту мындай ар бирин бирден Тогуз. ороп чыккан. Жабык баш. Жабык баш. Анан кийин эмес эшиги, эшиги эшик жабуу, 10. чий бар. 11. Боз үйдүн болсо. ичи экиге бөлүнөт. Оң тарап болсо эркектердин эмеси болсо, Аха. Ошон жөнүндө айтып берсеңиз, сиз утасыз. мындай боз үй негизи экиге бөлүнөт. Ичине киргенде оң тарап эркектердин мындай эркектердики болуп эсептелет. Эркектердин буюм тайымдары коюлуп, илгери ата бабалар согушта жүргөндө калканы, кылычы, камчысы, анан ат жабдуулары турган. Сол тарап болсо аял затына тийиштүү болуп, ал үйдө керектелүүчү аялга тиешелүү буюм тайымдар турган. Мисалга алсак жанагындай кандай десек, ар нерсе салуучу идиштер, өзүнө керектүү жанагындай үй турмушуна керектелүүчү буюмдар өз сол тарабына турган. Ал эми болсо, төр тарабында болсо, эки үй бөлөгө тең тиешелүү сандык болгон, сандыктын үстүндө төшөктөрү болгон, анан жууркан ошондой жаздык нерселери төрдө тизилип турган. Бул мырза аябай көп билет экен, нукура кыргыз экен. Өзү юрта жөнүндө айтып берди, азыр уктуңар. Балдар, бул команда жеңсин, балдар. Ошондой чын болот окшойт. Силерди куттуктайм, балдар. Катышканыңарга чоң рахмат. Эти аплодисменты для вас. Келгиле, кол чап койгула. Балдар, силерге 2000 сом берели, тиги командага 1000 сом берели. Эскичө бөлүшүп алгыла, балдар. Бул жака экинчи орун алгандарга 1000 сом беребиз. Байке, катышканыңарга чоң рахмат. Дайыма бар болуңуз, айтыңыз марек болсун. Рахмат, Бирге болсун. Рахмат, чоң. Рахмат силерге. Давай. Бул жакта тилектер бар экен, угайлы. Бул Кыргыздын мындай каада салтын көтөрүп жаткан сиздей мындай эр азаматтарга арнап корголуп атабыз мындай деген экен да. Алтын өмүр жасалга абдан керек адамга, каары бол да жашта бол, керегиң тийсин заманга деп. Буну кандай түшүнсөк болот? Каары болсоң дагы, жаш болсоң дагы ушул Кыргызстаныбызга керегиңиз тийген ушундай эр азаматтардан болуп жүрө бериңиздер. Мындай Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан, Кыргызстандын жаратылышын, кооз мындай канча элдер айтат эмеспи мындай. Кыргызстанга Алланын рахматы жааган жер депчи. Кыргызстан бул дүйнөнүн бейиши депчи. Ушул өлкөнү чет элдик биздин боордошторубузга, мындай бөлөк элдерге таанып жатканыңызга, ушундай оюн уюштуруп, Кыргызстандын ичинде эле биз мындай туризмди эле тартып бербей, өзүбүздүн ичибизде деле мындай Кыргызстан жоголуп баратабыз да.
Ошону биз деле айылда көрүп жүрүшүбүз, ушундай тигилип жүргөнчү, бирок өзүбүздүн колубуз менен тиккен эмеспиз да. Мына бүгүн ушундай Аллах насип кылып сиздердин себепчи болду. Үйрөндүңөрбү? Тигип үйрөндүк. Мен деле аябай ыраазымын силерге мындай. Рахмат. Бар болуңуздар.